Мен Медербек мырзанын, сиз эми көп жылдан бери сиз экөөбүз таанышпыз. Сиз бул системаны көп жылдан бери түшүнүп, ичинен Минздравдын саламаттык сактоо министрлигинин ичиндеги көйгөйдүн баарын билесиз да. Бирок ошол маселенин баарын түшүнүп туруп, бүгүнкү жоопторуңузга мен таң калып атам. Ошол бул мамлекеттик аптека деп ачтыңар, бул саясатыңардын баш аягы жок. Мына мен азыр эле айтып коеюн, мунун жыйынтыгы болбойт. Сиз өзүңүз да ишенбейсиз бул саясатка. Ынанымсыз сүйлөп атасыз өзүңүз дагынчы. Мен мына сезип турамын да. Бүгүн Алмаз Акынжанович, министр жолдон тетиги иш сапардан келди эле. Туурабы? Алымқадыр Сайырдинович, президент кече учуп келген, алар баягы протокол боюнча бүгүн эртең менен учуп келиш керек. Буквально ошондуктан маселе келип калды. Кеткендин баары келди да, бүгүн министр ушул маселе боюнча 3-чү окуу болсо да өзү келгени жакшы эле да. Мен эмне үчүн сурап атамын? Биринчи ve экинчи окууга келди, үчүнчү окууда. Жок, үчүнчү окууга да мен экинчи окууда жок болуп калдым. Тиги азыр сизге келип жолугат. Өзү келип жолукканынын өтө мааниси деле жок. Бул азыр үчүнчү окууда мен, урматтуу депутаттар, мен ушул мыйзам долбооруна ойлонууга чакырамын. Мына мен кече 2-3 күн болду, врачтардын көпчүлүк врачтар менен сүйлөштүм. Мамлекеттик аптеканын бизге пайдасы барбы? Биздин жарандарыбыздын чөнтөгүнө арзан баадагы дары-дармек түшөбү деген суроону койдум да. Силер кыргыз фармациядан толук кандуу албай жатасыңар дары-дармекти. Мен Гүлмира айымдан да сурадым. Бүгүнкү күнү Неманга окшогон көп жанагы компаниялардан дарыны силер жөн эле алып туруп реализация кылып берүүчү органга айланып калдыңар. Немандын дарысын сатып атасыңар. Дагы башка дары-дармек саткан чоң компаниялардын дары-дармектерин жөн эле бекер мындай убактылуу алып сатып берүүнү саясатын колго алып алыпсыңар. Бул эми Алмаз Акынжанович, мамлекеттик саясат эмес да бул. Бул элге кичине пайдасы тийсин деп атпайбызбы биз? Арзан дары-дармек болсун деп. Мен ошон үчүн дайым айтам, бул жанагы турецкий модель бирдиктүү бааны киргизели деп, электронный системаны киргизели деп бул ондогон жылдан бери келатабыз, ушуну киргизе албай атасыңар да. Мамлекеттик аптека деп ачып коюп эле, тиги аптекарга барып, бул аптекарга чуркап эле дарыларын кара күчкө салып алып келип сатып атасыңар. Ушул саясатпы? Жөн эле алдабайлы да бири-бирибизди. Бул алдоо деп аталат, бул саясат эмес бул. Кана дары-дармек каражатын жүгүртүү жөнүндөгү мыйзам аткарылганы мында. Бул документтерибиздин баары кагазда калат анан. Эмне үчүн оорулар көп? Эмне үчүн региондордо элдерибиз бүгүнкү күнү ыйлап атышат баарысы? Дары кымбат, оорулардын саны көбөйүп атат деп. Качан бир бирдиктүү бир мындай бир кылка саламаттык сактоо тармагы саясат жасайт? Мен бул мыйзамды колдобойм, ачык айтып коеюн. Жөн мен Кудай алдында дагы жооп беребиз. Рахмат. Жооп берсинбизби? Жооп берген. Жооп берем. Рахмат. Камил Закан, сиздин сурооңузга. Азыр мамлекет аптекалар иш башташты, ооба ошо оптовый компаниялардан дарылар алып атат. Бирок ошо план боюнча биз ошо Кыргыз фармация уже иш баштаган болчу. Оптовый закупка боюнча дагы башка мамлекеттер производительдерге чыгып туруп, азыр бизге ошол фонд высоких технологий централизованный мероприятие боюнча дарылар алып келатат. План боюнча ошол дарыларды ошо башка мамлекеттерде производитель алып, ошо розничный торговлядагы таратылат да. Ошо анда планда бизде бар. Бирок башында ошо пока ошо оптовый компаниялар алып туруп, ошо кичине бааларды түшүргөндө дагы азыр кет 10-15-20% чейин баалар түшөт атаяртачы. Рахмат. Биринчи микрофон. Мен кайра чыгып сүйлөгөнгө мажбур болуп атам да. Ата журт Кыргызстан, Талиева. Мына азыр эми алыс барбайлы коелу. Элдин макулбуз сиз айтканга. Азыр опрос жүргүзөлү. Ошол мамлекеттик дары-дармек саткан аптекаларда 10-15%ке арзан алып атканын опрос жүргүзүп кайра эле келесиздер эртең эле. Кайра эле сиз айткан сөзүңүз жалганга чыгып калат да. Жөн өзүбүз алдабайлычы. Сиз министр мырзага айта барыңыз. Саякаттарды токтотуп, иш сапарларды токтотуп,
ар бир мына азыр алыс барбайлы Бишкек шаарындагы поликлиникаларды кыдыргылачы. Кандай эл очередь, кезек, бир киши ыраазы эмес. Билим саламаттык сактоо тармагына. Бир сиз эми бул тармакта көп жылдан бери иштегенсиз Медермек мырза. Давайте эми алдаганды токтотолу да. Алдап да бүттүк окшойт уже. Бул мамлекеттик аптекаңардан дагы дайыны жок болот аягы. Мына биз бир канчалаган акчаны бөлүп бердик Кыргыз фармацияга. Кыргыз фармация түп-түз алып туруп анан арзан алып дарыны анан тиге биздин жарандарга арзан берген учурда гана ошону саясат десе болот. Бул силердин бүгүнкү жасап аткан тармагыңар бул алдоо, элди алдоо. Мына мен кезел айтайын, элди алдап атасыңар.